Саламатсыздарбы, ардактуу бүгүнкү брифингдин катышуучулары. Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинде биз бүгүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мидер Машиев менен болгон брифингибизди баштайбыз. Брифинг кыргыз тилинде болот. Бизди ВКонтактедеги баракчабыз аркылуу көрүп суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Биздин пресс-борборубузда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мидер Машиев келип отурат. Мидер Асанович, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сизге ыраазычылык билдиребиз. Убакыттап бизге ушул брифингди өткөрүүгө келип бергениңизге. Келиңиз анда баштай берели. Алгачкы эле суроо 25-жылга пландалган реформалар боюнча бизге айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Биздин министрликтин 24-жылды жыйынтыктап, 25-жылга бир топ иш-чараларды пландаганбыз. Алар негизинен багыттар бул бүгүнкү күндө биздин иш-аракеттерибизди санариптештирүү жана көптөгөн бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюуга бир чоң багыттарды алганбыз. Андан сырткары сиздерге белгилүү болгондой, биздин негизги 3 багытыбыз бар. Бул экологиялык жана техникалык көзөмөл жана кен байлыктарды пайдалануу. Ушул 3 багытта тең чоң иш-чараларды камтыган реформалар бар. Бул бир нечесине токтоло кетсем, биз баарыңыздарга белгилүү болгондой 25-жыл 1-январдан баштап утилдештирүү боюнча мыйзам кабыл алганбыз. Биз таштандыларды жөнгө салуу максатында 23-жылы мыйзамды кабыл алып, быйыл мына иштей баштады. Биз ушул иш-чаранын бүгүн иштеп кетишине көптөгөн быйылкы жылга пландаганбыз. Биз негизинен биз операторду түзүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Азыр 1-январдан баштап утилдештирүүгө бекитилген 24 код ТНВ менен 350 позициядагы товарлардан утил жыйнам алына баштайт. Анан ошол товарларды утилдештирүү процесстери быйыл жанданат. Бул биринчи багыт. Экинчи дагы бир чоң быйылкыда иш-чаралардын бири бул, өзүңүздөр билесиздер, 25-жыл 1-январдан баштап пластик пакеттер Ысык көл областында жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында иштей баштады. Биз ушул иш-чараны ишке киргизүүнүн үстүндө иштемекчибиз. Жумушту негизинен баштадык. Ысык көлдө март айынын башында бир топ жолугушууларды жана чоң жыйындарды өткөзүп, бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Мына ушуга окшогон бир топ экологиялык багытта жумуштарды алып барабыз. Андан сырткары техникалык экологиялык көзөмөл боюнча, өзүңүздөр билесиздер, акыркы 3 жылдан бери текшерүүлөргө мораторийлер болгон болчу. Быйыл ал мораторий алынды. Бул мораторий пландык текшерүүлөргө коюлган болчу. Биз быйылкы жылга дагы ушул текшерүүлөрдү планын бекитип, бул негизинен экологиялык жана техникалык көзөмөлдү тийиштүү деңгээлде аткарууга өбөлгө түзүлөт. Негизгилер ушулар. Анан кен байлык жаатында мындан көп, аларга дагы ушул брифингдин жүрүшүндө токтолобуз. Ушул жогоруда айтып кеткен жанагы пластикалык пакеттер боюнча кененирээк түшүндүрмө берсеңиз, коомчулукта ушундай суроо пайда болду эле. Аларды колдонууга тыюу салуу бул түшүнүктүү, ал эми алып кирүү, жасап чыгаруу багытында кандай эрежелер кирет деп? Бүгүнкү күндө бул жогоруда айткандай Ысык көл областында жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында ишке кирди. Ошол аймактарда ошол пластик пакеттерди сатууга тыюу салынат. Аларга административдик айыптар каралган. Бул кодекс правонарушениях тийиштүү
өзгөрүүлөр киргизилип, аларга айыптар каралган. Аларды биз бүгүндөн баштап эле айып пул салууга далалаттанган жокпуз. Биринчи биз түшүндүрүү иштерини байма-бай өткөрүшүбүз керек. Андан кийин гана бир нече эскертүүлөрдөн кийин гана айып пулдар салына баштайт. Биз ага дагы шарттарды түзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө бизде пакет өндүрүүчүлөр жана пакет импорттоочуларга дагы ошол тыюу салуунун негизинде жолугушууларды өткөзүп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Рахмат. Негизги ушул экологиялык маселелерде аталган министрлик, сиз жетектеп турган министрликтин мындай бир туш келип аткан көйгөйлөрүнө токтоло кетсеңиз, кандай чоң көйгөйлөр болуп атат? Көйгөйлөр көп. Экология жаатында айтып кетейин. Бул өзүңүздөр билесиздер, акыркы жылдарда биздин экономикабыз өнөр жайдагы бир топ өсүштөрдү көрсөтүп жатат. Бул деген сөз өнөр жай өнүгүп, экономика өскөн сайын бул экологияга болгон нагрузка күчөйөт. Ошолордун бири болуп, мисалы, бизде бүгүнкү күндө стихиялык таштанды полигондорун өсүп кеткени. Алар мамлекет боюнча бүгүн 411 ушундай стихиялык полигондор катталган. Мен жогоруда айтып кеткен утилдештирүү чоң мероприятиянын негизинде биздин максаттарыбыздын бири ушул. Ошол полигондорду дагы жөнгө салуу. Бул бир көйгөй. Андан сырткары жаратылышты коргоодо бизде көйгөйлөр көп. Булардын бири бул браконьерликтер. Бүгүн браконьерлер заманбап техникалар менен колдонушуп, алар менен күрөшүү кыйын болуп баратат. Биз дагы ошого жараша биз дагы өсүшүбүз керек. Браконьерлердин өскөнүнө жараша биз да өсүшүбүз керек. Ошондуктан биз ушул жаратылышты коргоо мероприятияларда күчөтүп, каржы булактарыны көбөйтүп, ушундай бир аракеттер биздин чоң маселе болуп турат. Биз ушунун үстүндө иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө акыркы жылдарда ушул багытта браконьерликте абдан чоң көйгөйлөр жаратып келатат. Андан сырткары бүгүнкү күндө укуктук ченемдик базаларда ушундай бир мүчүлүштүктөр жана бир топ маселелер бар. Ал жакта дагы көптөгөн эмгек талап кылган ушундай иш-чаралар бар. Рахмат. Кыргызстан өзүнүн милдеттемелерин бул эл аралык деңгээлдеги жанагы зыяндуу газдардын бөлүнүп чыгышы боюнча эл аралык коомчулуктун алдындагы милдеттемелерин азыркы учурда кандай аткарууда, кандай пландар бар? Климаттык саясатты жүргүзүү бул дагы биздин негизги функцияларыбыздын бири болуп саналат. Климаттык саясатта максатка жетүүнүн жолдорунун бири бул эл аралык иш-чаралар. Биз ал эл аралык иш-чараларды байма-бай катышып, ошол эл аралык бардык милдеттенмелердин баарын аткаруунун үстүндө биз жумуш алып барабыз. Сиз белгилеп кеткен ушул парник газдарын чыгаруунун жөнгө салуунун милдеттенмелерибиз бар. Биз бул боюнча урматтуу президентибиз дагы коп климаттын өзгөрүшү боюнча конференцияларда айтып келет. Биз 2030 жылга 45%га кыскартып, ал эми 2050 жылга биз ушул көмүртектик нейтралдуулукка жетүү боюнча стратегиялык документтерди иштөөнүн үстүндөбүз. Мына бүгүнкү күндө ушул көмүртектик нейтралдуулукка жетүү боюнча концепцияны иштеп чыгып бүттүк. Бүгүнкү күндө өкмөттүн алдында бекитүүгө киргизгенбиз. Буга окшогон бир топ стратегиялык документтер биздин улуттук адаптациялык план
жана ОНУФ 3.0 деген бул улуттук салым. Ушул климаттын өзгөрүүсүнө болгон улуттук салымдар боюнча абдан чоң стратегиялык документти иштеп чыгууну старт бердик. Бул январь айынын аягында бир бүт өнөктөштөр менен чогуу муну талкуу менен баштап ошого старт бердик. Бул стратегиялык документтер бул эл аралык ушул институттардын жана башка конвенциялардын, келишимдердин алкагында бизге алынган милдеттенмелерди аткаруунун тартиптери болуп саналат. Бул боюнча быйылкы жылкыга абдан көп иш-чаралар каралган. Эл аралык деңгээлде мына ушул апрель айында эле биздин ушул региондук чоң конференциялар өтөт. Мына кийинки жумада Самаркандта ушул климаттын өзгөрүшү боюнча чоң конференция болуп жатат. Буга биздин урматтуу президентибиз да катыша турган болуп атат. Борбордук Азиянын 5 мамлекеттин жетекчилеринин катышуусунда ушундай климаттык бир конференция уюштурулуп жатат. Бардык ошондой эл аралык аянттарда биз өзүбүздүн позициябызды активдүү жылдырып келебиз. Сиздер көп болгондой жылдын аягында 24-жылдын аягында Бакууда өткөн ушул конференцияда дагы бир чоң ийгиликтүү биз позициябызды көрсөтө алдык. Ал эл аралык аянттагы биздин позициялардан биздин мамлекетке болгон ушул климаттын өзгөрүшүнө жана дагы башка экологиялык багыттагы каржылоонун келиши ошодон көз каранды. Бул боюнча көптөгөн иш-чараларды өткөзүп атабыз. Бүгүнкү күндө ушул парник газдардын кадастрын жаңылоо бул эң чоң көйгөй. Себеби бизде кадастрды түзүү бүгүнкү күндө бар, бирок ал эски методика менен, эски тартип менен эсептелип келинет. Бүгүнкү дүйнөлүк коомчулук жаңы методикаларды иштеп чыгып, жаңы ошол эсептөө тартиптерин кабыл алган. Биз да ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Бул абдан бир чоң көлөмдүү иш-чаралардын бири. Бирок биз сөзсүз акыркы кийинки 2-3 жылда бул иш-чараны аягына чыгарышыбыз керек. Жакшы. Ушул климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо өзгөчө биз баягы тоолуу өлкө болгондуктан тоолуу аймактарга ылайыкталган кандай программалар, кандай иш-чаралар, кандай бир келечектеги максаттарыңыздар бар? Биз Кыргызстан тоолуу өлкөбүз, 90%дан ашык биздин аймагыбызды тоолор ээлейт. Тоолуу экосистема бул абдан аялуу экосистема болуп саналат. Биз буну бардык дүйнөлүк аянттарда айтып келебиз. Ошол эле кезде биз Кыргызстан жогоруда айткан парник газдарын эмиссиялары эң аз чыгаруучу өлкө болуп саналабыз. Бул глобалдуу масштабта. Ошол эле кезде биз климаттын өзгөрүшүнөн жапа чеккен мамлекеттердин бирибиз. Себеби бизде ушунун климаттын өзгөрүшүнүн кесепетинен бизде стихиялык көптөгөн ушундай көйгөйлөр жаралып, алардан биз көп түрдүү жапа чегип келебиз. Ошондуктан тоолуу аймактар катары биз бир нече жылдардан бери тоолуу өлкөлөрдүн группасын эл аралык деңгээлде түзүүнүн үстүндө азыр бир топ мамлекеттер биз менен бир группада болуп, ошол эл аралык аянттарда конференция, саммиттерде ушул бирдиктүү бир позиция менен дайым үнүбүздү айтып келебиз. Быйылкы жылы 25 апрелде ушул тоолуу өлкөлөрдүн конференциясын Бишкекте өткөзгөн жатабыз. Буга азыр бир топ мамлекеттерге чакырууларды жибердик, алардан келүүсү күтүлүүдө. Ал жерде негизги ушул күн тартибинде ушу тоолуу аймактардын ушул климаттын өзгөрүшүнөн кесепетинен болгон
чакырыктарга каршы иш чараларды ушул бирдиктүү иштеп чыгуу жана кайрылуу болуп саналат. Андан сырткары билесиз, биздин оондогу аянтында биздин урматтуу президентибиздин кайрылуусу менен резолюция кабыл алынган, тоолуу өлкөлөрдү өнүктүрүүнүн 5 жылдыгы кабыл алынган. Бул боюнча жыл сайын ошол Бириккен Улуттар Уюмунун секретариаты менен биз иш алып барып келебиз. 27 жыл ошол 5 жылдык аяктап жатат. Биз 27 жылга эң чоң эл аралык ушул 5 жылдыктын жыйынтыгы боюнча конференция өткөрүүнү пландап отурабыз. Ошол быйылкы апрелдеги конференциябызда ошонун алдын алуу, ошого чейинки кандайдыр бир иш чараларды өткөзүүнүн ошо жыйынтыктарын талдоо боюнча болмокчу. Тоолуу өлкөлөрдө бүгүн ошол эл аралык аянтта биздин позицияларыбыз бир топ турукташып, ошол климаттык саммиттин күн тартибине кирип, ошол жерде талкууларды бүгүнкү күндө уюштуруп жаткан кезибиз да. Жакшы. 27 жылы демек аткарылган 5 жылдыкка мындай отчет болот турбайбы, мындайча айтканда? Отура айтасыз. 5 жылдык иштер. Өлкөдө ушул соңку учурларда жайыттарда негизи эле жер кыртышынын мындай бир бузулуу көйгөйү бар да. Ушуга токтоло кетсеңиз, кандай иштер жүрүп атат? Анан жанагы сапатынын төмөндөшү же болбосо ушул жерлердин кандай деп коет кыргызчасында бир деградацияга учурап, жалпысынан алганда жер кыртышынын мындай бир пайдасыз жайларга айланып атат да, эч нерсе өспөгөнчү. Ушул көйгөйдү чечүү боюнча жер кыртышынын деградация болуусу дагы бул климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттеринин бири болуп саналат. Алга бир гана климаттан сырткары дагы жана башка антропогендик башка дагы себептер бар. Бунун үстүндө бүгүн айыл чарба жана суу жана айыл чарба министрлиги аркылуу бир топ программалар бекитилген. Алардын үстүндө иштейт. Биз улуттук ыйгармуктуу мамлекеттик орган катары эл аралык каржы институттарына бир ушул багытта каржыларды тартуу боюнча биз ошол долбоорлорду чогуу иштешип келебиз. Биз улуттук ыйгармуктуу орган катары бардык ушул айлана чөйрөнү коргоого болгон түзүлгөн каржы институттарына биз ушундай арыздарды жана долбоорлорду иштеп чыгуу боюнча биз макулдуктарды беребиз. Аткаруучу мамлекеттик органдар болуп айыл чарба министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана дагы башка биздин мамлекеттик органдар аткаруучу болуп саналышат. Бүгүнкү күндө сиз айткан көйгөй боюнча аткаруучу мамлекеттик орган бул суу жана айыл чарба министрлиги болуп саналат. Аларда бир топ программалар кабыл алынган. Бул улуттук адаптациялык пландарды иштеп чыгууда жана улуттук салымдар боюнча чоң программаларда бунун баары камтылган. Негизинен бүгүнкү күндө эл аралык институттардан каржылоону ирригация системаларына көбүрөөк бөлдүрүүнүн аракетиндебиз. Мисал катары айта кетсем, азыр бир чоң долбоордун үстүндө иштеп аягына чыгып калдык. $50 миллион жашыл климаттык фондко арыз берилди. Бул биздин бир топ эл аралык өнөктөштөр менен чогуу долбоор иштелип чыгып, бул Баткен областынын ирригациялык системасына бир эң чоң каржылоону камтыйт. Буюрса быйыл ошол жашыл климаттык фонддун макулдугун алсак, жылдын аягына чейин, кийинки жылдан баштап бул акча келип иштей баштайт. Ошого окшогон бир топ долбоорлор, иштеп жаткан долбоорлор бар. Жана бүгүн иштелип жаткан, иштеп чыгуунун үстүндө жүргөн долбоорлорубуз дагы бар бир нечеси.
Жакшы. Токойлор боюнча маалымат бере кетсеңиз, баягы мыйзамсыз токойлорду кыркуу, ошону менен эле катар эле тескерисинче токойлорду көбөйтүү. Жаратылыш ресурстарын туура пайдалануудагы биздин бир милдеттерибиз, функцияларыбызга кирет. Тилекке каршы бүгүн сиз айткан көйгөйлөр абдан көп. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз дарактарды кыйуу жана мыйзамсыз жаратылыш ресурстарын пайдалануу, ошол эле жаныбарлар дүйнөсүндө, ошол эле өсүмдүктөр дүйнөсүндө ага биз бир топ иш-чараларды өткөрүп келебиз. Биз ошол мыйзамсыз кыюуларга биз көзөмөл жүргүзүп, ошолорду биз аныктап, аларга административдик чараларды көрүп келебиз. Мисал катары айтып кетсем, 24-жылы ушул мыйзамсыз дарак кыюулар боюнча 333 ушундай фактылар аныкталып, ошолорго айыптар салынып, бүгүнкү күндө ошолорду өндүрүүлөрдүн үстүндө иштеп жатабыз. Ал мындан сырткары барыңыздарга маалым болгондой, 24-жылы биз өсүмдүктөр дүйнөсүндөгү ошол пайдаланууда жүргөн 5 эндемик чөптөргө ошолор пайдаланууга тыюу салдык. Булар макротомия, ясенец, жанагы афлатун пиязы жана башка 5 ушул өсүмдүктөргө тыюу салдык. Аларда бүгүнкү күндө аларды колдонууга гана тыюу салынган болчу. Азыр экинчи этап менен аларды бүгүн экспорттоого, мамлекеттен чыгарып кетүүгө тыюу салуу жобосу бүгүнкү күндө өкмөттө бекитүүнүн үстүндө турат. Ушуга окшогон иш-чараларды биз күчөтүшүбүз керек. Себеби бүгүнкү күндө бул тармак боюнча токойлордо мыйзамсыз кыюулар мурдагы жылдарга караганда бир нече эсе көбөйүп кетти. Мен жогоруда айткан, биз ошол көзөмөлдү күчөтүү, буга кошумча каражаттар жана кошумча биздин мындай кесиптик ресурстар дагы талап кылынып жатат. Биз ошолор боюнча өкмөт башчыга да кайрылууларды жазып, ушунун үстүндө иштеп жатабыз. Себептерине токтоло кетесизби? Эмнеге көбөйүп кетти? Кандайдыр бир өндүрүш, кен казуу же башка бир максаттарда кыйылып атабы? Бул бүгүнкү күндө курулуштар да көбөйдү да. Баягы мен айткан өнөр жай өсүп, экономика өскөндө ошого значит ага ошого жараша талаптар да күчөйө баштайт. Курулуш материалдарына болгон талаптар. Негизинен себептер ошолор. Маселелер турбайбы? Эми көпчүлүккө кызык болгон кызыл омпол менен кумтөр жөнүндө сурабасак болбойт. Кайсыл этапта азыр иш? Кызыл омпол билесиздер, былтыры жылы баягы уранды кайра иштетүү боюнча мораторийди алганбыз. Анан күз сентябрь айында биз кызыл омпол кен чыккан жерге 2 лицензияны мамлекеттик компания болгон Кыргыз Алтынга бергенбиз. Бүгүн Кыргыз Алтын кошумча чалгындоо иштерин жүргүзүп, жана титаномагнититти өндүрүү боюнча бүгүн тесттик режимдерди иштерди алып барып жатат. Ошол жерге титаномагнитти бөлүү процесстерин ошол жерге уюштуруу үстүндө иштеп, бүгүн бир топ өнөктөштөр менен алдыга жылып жатышат. Бүгүн ошол оборудованиялар, тесттик оборудованиялар келген. Алар жакынкы күндөрдө ошол тесттик режимде титаномагнитти бөлүү технологиясын иштеп чыгууну баштайт. Ал эми кошумча чалгындоо менен кабарыңыздар болсо, ал жердеги 5 участоктун бирөөндө гана мамлекеттик баланс катталып, чалгындоо аягына чыккан, калган 4 аянтты дагы бүгүнкү күндө кошумча чалгындоо иштерин жүргүзүп жатат. Ал эми кумтөр боюнча мына быйыл 4-жыл болуп жатат. Мамлекетке өтүп иштей баштаганына кумтөрдүн ишмердүүлүгү бүгүнкү күндө мамлекеттин көзөмөлүндө болуп,
бир топ жакшы ийгиликтерге жетишип жатат. Мен кыскача токтоло кетейин. 21-жылы Кумтөр 14.561 килограмм алтын өндүргөн. 22-жылы 17.305 килограмм, 23-жылы 13.567, 24-жылы 12.252 килограмм алтын өндүрдү. 25-жылга 12.513 килограмм пландалган. Алардын таза пайдалары боюнча токтоло кетсем, 21-жылы 233 миллион доллар, 22-жылы 371 миллион доллар, 23-жылы 302 миллион доллар, 24-жылы 397 миллион доллар таза пайда менен чыкты. Ошол таза пайдалардан алынган дивидендтер республикалык бюджетке бул 297 миллион доллар дивиденд алдык. Бул дээрлик 25 миллиард сомдон ашык каражаттар. 24-жылдын жыйынтыгы менен дивидендтерди дагы жакынкы жумаларда чечилет. Биз апрель айында Кумтөр Жабы акционерлик коомунун жылдык жыйыны өтөт. Ошол жыйында ошол дивидендтердин өлчөмү аныкталат. Бүгүнкү күндө Кумтөрдө 127 тоннанын тегерегинде запастары калган болчу. 24-жылда ага чейинки жүргүзүлгөн кошумча чалгындоолордун негизинде мамлекеттик запастар боюнча комиссиянын отурумунда 147,5 тонна алтын кошумча запаска алынды. Ошонун жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө 261 тонна Кумтөрдүн бүгүнкү күндөгү запасы. Жогоруда жанагы титаномагниттик караштети боюнча айтып кеттиңиз. Ушул заводдун курулушу боюнча дагы айтылды эле былтыр жайында. Ошондо демек заводдун курулушу дагы азыр иш үстүндө экен да, кайсыл этапка келип калды? Кызыломпол боюнча да. Ооба, Кызыломпол боюнча да. Бүгүнкү күндө азыр эми алдын ала технологиялар боюнча бир процесс, технологиялык процесс бул ошол рудадан титаномагнититти бөлүп алуу. Титаномагнит бөлүп алгандан кийин калган руданын калган бөлүгү бул коллективдүү концентрат болуп саналат. Ал жерде башка калган пайдалуу кендер болот. Коллективдүү концентратты ичинен пайдалуу кендерди бөлүп алуу бул экинчи процесс болуп саналат. Бул Кара Балта тоо кен комбинатын билесиздер, мамлекетке алганбыз. Ошол жерде жүрөт. Ал тоо кен комбинатын Кара Балтадагы аны модернизациялоо иштери бул экинчи этапта жүрөт. Ал биринчи технологиялык процесстер бул титаномагнитти бөлүп алуу. Титаномагнититти бөлүп алгандан кийин промежуточный бир чоң процесс талап кылынат. Бул титаномагнититтен титанды бөлүп алуу. Титаномагнитит деген бул темир менен титандын кошулмасы. Титанды бөлүп алуу. Бул дагы абдан бир татаал процесстердин бири. Бул бир жыл же 1-2 жылда эле бул процесстерди өткөрүү үчүн бир заводдорду куруп бүтүү бул мүмкүн эмес. Бул абдан чоң улуттук долбоор. Эсиңиздерде болсо бул биздин урматтуу президентибиздин жарлыгы менен улуттук долбоорлор бекилген. Ошонун ичинен 2 улуттук долбоор катары белгилегенбиз. Бунун бирөө Кызыломпол, бирөө Кутисай 2. Бул сейреккездешүүчү элементтерди казалоо боюнча. Бунун үстүндө иштер жүрүп, азыр Кыргыз алтын ушул Кызыломпол кенинин иштетүүнүн ушул негизинен технологиялык аныктоолордун үстүндө иш алып барып жатат. Жалпысынан өлкөдө азыркы ушул кен казуу абалы кандай? Жалпысынан билесиздер, биздин геологиялык иш-чаралар бул Советтер Союзу убагында жүргүзүлгөн. Биз айтып келебиз, 85% биздин аймак изилденип бүткөн. Ошол изилденген көптөгөн материалдар бүгүнкү күндө биздин геологиялык фондубузда бар. Аларды бүгүнкү күндө издеп, жаңы кендерди, жаңы рудалык көрүнүш болгон кен чыккан аянттарды биз тынбай изилдеп келебиз.
Бүгүнкү күндө 2200 лицензиятыбыз бар. Жалпысынан 15 миңден ашык кен чыккан жерлер ошол Советтер Союзу кезинде эле аныкталган. Алардын ичинен бүгүнкү күндө 2200 лицензият иш алып барып жатат. Алардын дээрлик жарымдан көбү кен уже казуу процесстеринде. Жалпысынан акыбал геологиялык жумуштар акыркы 30 жылда абдан бир басаңдап калган, билесиздер. Биз мамлекет тарабынан геологиялык чалгындоо иштери дээрлик токтоп калган. Биз ошону жандандыруунун үстүндө иштеп жатабыз. Эсиңиздерде болсо, былтыры президенттин тапшырмасы менен мамлекеттик ишкана, Кыргыз геология ишканасына 1 миллиард каражат бөлүнүп берилип, бүгүнкү күндө 67 атайын техникалар сатып алынды. Булар 16 бургулоочу чоң станоктор жана атайын техникалар. Бул геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө байланышкан техникалар алынды. Эми биз бүгүнкү күндө ошол экспедицияларды түзүүнүн үстүндөбүз. Биздин максаттарыбыз бир топ чоң улуттук долбоорлорго киргизүү максатында бир топ чоң кен чыккан жерлерди чалгындоону максаттап турабыз. Бул мамлекетибизде бүгүн критикалык минералдардын рудалык көрүнүшү болгон бир топ кен чыккан жерлер бар. Биз аларды кошумча чалгындап, мамлекеттик баланска алуунун үстүндө иштерди кылышыбыз керек. Бул былтыркы бөлүнгөн 1 миллиард сом буга ушул иштерди өткөзүүгө бир чоң бир колдоо болду. Жакынкы жылдарда дагы биз каржылоону дагы күтөбүз. Минералдык чийки зат базасыны биз өркүндөтүүнү күчөтүшүбүз керек. Буга чейинки түзүлгөн ушул база жыл сайын азайып келет. Жыл сайын чалгындоодон кошумча мамлекеттик баланска алуу жыл сайын азайып келет. Ошондуктан биздин негизги бир максаттардын бири ушул. Өлкөбүздүн минералдык чийки зат базасын биз өркүндөтүшүбүз керек. Буга бизде бүгүн толук шарттар бар. Бизде бүгүн изилдей турган жана кошумча мамлекеттик баланска ала турган бизде пайдалуу кендер жетиштүү бар. Ушундай бир божомол прогноз барбы? Балким Кыргызстанда дагы кандайдыр бир чоң кен байлыктын кандай десем очогу болушу мүмкүнбү? Андай кен чыккан жерлер бар. Бүгүнкү күндө болжолдуу прогнозный запастары менен деп коебуз. Андай кен чыккан жерлер бар. Жана жогоруда айткан эле бул Кызыломполь бул дагы бир чоң мега проект боло турган жер. Кутисай 2ден бүгүнкү күндө сиздер да байкап турасыздар. Дүйнөдө сейрек кездешүүчү элементтерге болгон абдан талаптар күчөп, биз дагы ушул багытты өнүктүрөлү деген максатыбыз бар. Бул Кутисайдан баштадык. Биз 2 күн мурда өкмөттүн чечими чыгып, ушул Кутисай 2 кен чыккан жерге лицензияны мамлекеттик ишкана Кыргыз геологияга берүү чечим кабыл алынды. Ал жерде азыр негизинен кошумча чалгындоо иштерин башталып, ошол сейрек кездешүүчү элементтердин бүгүнкү күндө ошол жерде камтыган рудаларды изилдеп чыгышыбыз керек. Бүгүн ал Кутисай кенинде сейрек кездешүүчү 16 элемент камтылган. Алар бүгүн мамлекеттик баланста изилденип катталган 63 миң тонна запасы бар. Андан сырткары ал жерде ошол калдык сактоочу жайларда ошол сейрек кездешүүчү элементтер камтыган бизде бир 5 калдык сактоочу жайыбыз бар. Аларда бүгүн изилдөө иштери жүрүп жатат. Башка дагы критикалык минералдар чыккан, ошол болжолдуу кен чыккан жерлер бар. Алар бизде тантал, ниоби, вольфрам жана олово ошого окшогон кен чыккан жерлер бар. Алар бүгүнкү күндө болжолдуу жерлер, прогнозный. Биз ушул Кыргыз геология ушул багытта чалгындоо иштерин жүргүзүп, жакынкы жылдарда
мамлекеттик балансына каттоо бул абдан бир чоң максаттарыбыздын бири. Жакшы. Кандай бир чоң өзгөрүүлөрдү күтсөк болот бул багытта жакынкы аралыкта, жакынкы жылдары кен казуу иштеринде? Бүгүнкү күндө кен байлыктарды пайдалануу бул биздин мамлекетибиздеги, биздин өлкөнүн экономикасына абдан бир чоң салым кошкон тармактардын бири болуп саналат. Биз ошол кошкон салымды жыл сайын азайып баратат. Мисалы байкадыңыздар, бизде алтын өндүрүү жыл сайын азайып келет. Бул көмтөргө да байланыштуу. Биз азыр ушул алтынды мурдагы деңгээлге, өндүрүү деңгээлине жеткирип, андан да ашыруунун үстүндө иштеп жатабыз. Бул үчүн жакынкы перспективалык жылдарда бир нече компаниялар иш алып баратат. Биз алар менен байма-бай жолугушуп, алардын үстүндө иштеп жатабыз. Бул быйылкы жылы иштеп кетчү кен чыккан жерлердин бири бул Бучук кени. Бул мисал катары айтып атам. Бучук кенинде биз кытайлык чоң компания заводду куруп бүттү. Жонжи майнинг деген. Алардын негизги учредители бул China Gold деген Кытайдын чоң мамлекеттик компаниясы. Алар жакында эле келип кетишти, жолугушуу болуп, алдыңкы жылдардагы иш-чаралар боюнча талкуу болду. Алар 25-жылга 3,4 тонна алтынды казабыз деп милдеттенме алышты. Бул быйылкы жылга жаңы кошулган көлөм болуп саналат. Ошого окшогон дагы бүгүнкү күндө чалгындоолору бүтүп, казууга даяр болуп калган, бирок бир топ шарттардын негизинде казылбай турган дагы 2-3 чоң кен чыккан, алтын кен чыккан жерлер бар. Бул Завчаарат деген дээрлик 100 тоннадан ашык запасы бүгүн тастыкталган кен чыккан жер. Алардын дагы жетекчилиги булар Улуу Британиялык компания, лицензиат. Алар менен дагы жылдын аягында жолугушууларды өткөзүп, биз аларга талаптарды коюп атабыз. Алар жакынкы 2-3 жылда алтын казууну ишке түшүрмөкчү. Ошого окшогон бир топ биздин пландарыбыз бар. Биздин мурдагы жылдардагы 30-33 тоннага чейин жылына алтын казып жүргөнбүз. 24-жылы 26 тонна гана казып алдык. Биз жакынкы 5 жылда ошол мурдагы 30 тоннадан ашып 38 тоннага чейин чыгарууну максаттап турабыз. Бул биздин абдан бир стратегиялык бир багыттарыбыздын бири. Рахмат. Ысык көлдөгү саркынды суулар боюнча айтып берсеңиз, ошолорду тазалоо бул жылда эле болуп келген көйгөй. Быйыл кандай иштер, келечекте конкреттүү пландар? Микрофон күйгүзүп аласызбы кечиресиз? Башкадан айтайын. Жылдагыдай эле мына быйылдагы ушул сезон жакындап келатат. Бул саркынды суулардын көйгөйү бул баарыбызга маалым болгондой бир чоң көйгөй. Өзүңүздөр билесиздер, 1000ден ашык бизде рекреациялык объектилерибиз бар. Алардын ичинден эң ири объектилердин арасында 185 ана объектилерде саркынды сууларды тазалоочу комплекстери бар. 600дөн ашык майда жана ири ушул рекреациялык объектилерде дээрлик жок болуп саналат. Биз аларга эскертүүлөрдү берип жана башка чараларды колдонуп келебиз. Бүгүнкү күндө жакшы жаңылыктардын бири жакынкы убактарда Азия өнүктүрүүл банкы аркылуу бир чоң долбоор алар макулдашуудан өтүп, быйыл буюрса иштеп баштайт деп турабыз. Бул ошол Чолпон Ата жана ошол жердеги бир топ бактуу дөөлөнөттү жана дагы башка рекреациялык болгон аймактарга бул канализация, борбордук канализация куруу боюнча долбоорлор бүгүн
макулдашылып ошолор бүгүн ишке кире баштайт. Биздин максатыбыз, биздин ошол үмүтүбүз ошондо болуп турат. Ошол борбордук канализациялар ишке түшүп калса, ошол саркынды суулардын көйгөйү дагы менимче азайат деп ойлойбуз. Биз дагы ушул апрель айына ушул иш чараларды пландап отурабыз. Пландуу текшерүүлөрдү дагы азыр жүргүзө башташты. Экологиялык техникалык көзөмөл кызмат аркылуу иштер бүгүн башталды. Жана биз апрель айында бир чоң иш чараларды өткөрүүнү көздөп турабыз. Ысык көл аймагына барып, ошол жердеги бүгүнкү күндөгү эко активисттер жана ошол рекреациялык объектилердин бүгүн ээлери менен жана башка кызыктар тараптар менен чоң жыйындарды өткөзүп, түшүндүрүү иштерин сезондун алдын өткөзүүнү көздөп турабыз. Негизи эле ушул өлкөдөгү ысык көл сыяктуу башка көлдөр, дарыялар, көлмөлөрдү тазалоо иштери боюнча айтып берсеңиз. Сиз айткан ошол суу ресурстары, ошолордун инфраструктураларын бүгүн тазалоо иштери, ошолорду негизинен тейлөө, бул бизде эки мамлекеттик орган бар. Булар суу жана айыл чарба министрлигинде атайын суу жана жер кызматы бар, ресурстар боюнча кызматы бар. Андан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинде атайын ушу өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу боюнча бир нече департаменттер жана кызматтары иштерди алып барат. Булар ушул климаттын өзгөрүшүнүн болгон кесепеттерин жоюу боюнча бир иш пландарын алкагында жүргүзүшөт. Алар мына бизде ошол убак келатат. Стихиялык ушундай бир азыр убак биз жаз келгенде жапа чеге баштайт, ага даярдыктар күчөп жатат. Бул боюнча бир топ ушул ведомство аралык комиссияларда отурумдар болуп, ошол иш чараларды көзөмөлдөө иштери активдүү жүрүп жатат. Жакшы. Башка өлкөлөрдө, мисалы үчүн экология жаатында мындай айыптар, жазалоолор абдан курч, олуттуу да бул нерсеге келип калышкан. Өзгөчө өндүрүш тармагында чоң мисалы үчүн эгер мыйзамды бузган болсо чоң айыптар бар. Бизде бул багытта ушул экологияны бузган учурда, зыян келтирген учурда айыпка жыгуу, мындайча айтканда эрежелерди катуулатуу боюнча бир пландар же иштер жүрүп атабы, же пландар бар балдыда. Негизи эле сиз кандай баалайт элеңиз ушул тармакты? Бул экологиялык талаптарды бузган боюнча бизде чаралар сиз айткандай курчутуунун үстүндө иштеп келебиз да. Биз былтыр эле ошол укук бузуулар кодексинде бир нече жолу өзгөртүүлөрдү киргиздик. Биздин демилге менен мен жана жогоруда айткан ошол эле пакеттерди колдонууга көрүлчү чаралар жана башка дагы жаңы болгон экологиялык талаптарды бузууга болгон чараларды былтыры ушул кодекске бир нече жолу өзгөртүүлөр киргиздик. Алардын көлөмдөрүн көтөрүү боюнча дагы бир чоң мыйзам долбоору менен ушул кодекске өзгөртүүлөр киргиздик. Алар жалпысынан экологиялык талаптарды бузууга болгон айып пулдардын көлөмдөрүн көтөрдүк. Андан сырткары бизде ошол экологиялык техникалык көзөмөл аркылуу жүргүзүлүп жаткан ошол айып пулдар бүгүнкү күндө дагы эле аз өлчөмдө болгон бузуулар да бар. Аларды 25-жылга дагы азыр пландап отурабыз. Эсиңиздерде болсо, былтыркы жылы биз жаратылышты пайдаланууга же болбосо жаныбарлар дүйнөсүнө болгон укук бузууларга биз айып пулдарды көтөргөнбүз. Бул Илбирске болгон айып пул 1 миллион сом болчу, 2 миллионго чыгардык. Аркар жана кулжаларды жана башка кызыл китепке кирген жаныбарларды, өсүмдүктөрдү колдонууга болгон чараларды, ошол айыптарды былтыр көтөрүүгө жетиштик. Жана бүгүнкү күндө дагы башка бузууларга болгон төлөмдөрдүн, ошол айыптардын көлөмдөрү аз болгон
учурлар бар, ошолордун үстүндө дагы иштеп жатабыз. Быйылкы жылга дагы ушул укук бузуулар боюнча кодекске өзгөртүүлөрдү пландап, ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Ушул жогорулатуулар айыппулдарды мындай эффектин берет бекен, берип атабы? Бул эми механизмдердин бирөөсү да, анын аткарылышы кандай болуп атат деген. Аткарылышы бар, сөз эффекти болот. Алар былтыр көтөрдүк, сразу эле ошол эффектисин берди дегенден алыспыз, бирок эффектисиз сөзсүз ал перспективага берет. Мисалы былтыр бизде бир ушундай учур катталды, ушул Илбирсте мыйзамсыз болгон бир факт такталып, ошол айыппул салынды. Бул көбүнө болгон бир сабак болуш керек деп эсептейбиз. Биз аларды жайылтып элге жеткирүү дагы бул биздин милдеттерибиз. Сөзсүз эле айыппулду салуу бир чоң чаралар деп эсептебейбиз. Биз элге түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп келебиз. Ушул өлкөдөгү баягы таштандылар боюнча да кененирээк айтып берсеңиз, башында учкай токтолуп кеттиңиз. Бул чоң көйгөй бар көрүнгөн жерде таштанды кылып салуучу биздин коомдо. Ошолор менен күрөш кандай жүрүп атат? Анан негизи эле баягы заманбап таштандыларды утилизациялоочу полигондордун пайда болушу, курулушу же болбосо келечекте. Таштандыларды башкаруу биздин бир чоң милдеттердин бири. Бул биз буга чейин ушул таштандыларды башкаруунун бизде жобосу бар болчу. Ал жобо бүгүнкү талаптарга жооп бербегендигин биз аны байкап, жылдын аягынан баштап ошол жобону кайра иштеп чыгууну үстүндөбүз азыр. Бул жерде таштандыларды уюштуруунун жоболорун бардык деталдашкан бир жобону иштеп атабыз да. Таштандылар бир чоң көйгөй 411 деп жогоруда айтып кеттим. Азыр административдик территориялык реформанын алкагында бүгүн ирилештирүү болду. Ошого биз жергиликтүү ошол бийлик органдарына дагы бүгүн кайрылуулар жасап келип атабыз. Ушул биригүүнүн негизинде ошол таштандыларды дагы бир бириктирип, бир азайтуунун үстүндө биз кайрылууларды коюп, талаптарды коюп келе атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, Бишкек шаарына токтоло кетелик. Бул биздин таштанды сактоочу жайды билесиздер, көп жылдан бери күйүп келген. Ал жерде биздин эң чоң көйгөй болгон Бишкек шаарындагы ышка дагы абдан чоң салым кошуп келген. Ошол таштанды полигондун өрттөнүүсү. 23-жылы ал өрт өчүрүлүп, бүгүнкү күндө ошол жерге бир бөлүгү рекультивация болуп, ошол жерге 3000 дарак эгилди 23-жылы. Эми азыр Бишкек мэриясы тарабынан кытайлык бир ири компания менен долбоор түзүлүп, келишимге кол коюп, таштандыны кайра иштетүүчү заводду куруунун үстүндө иштеп атышат. Азыр алар долбоору аяктап бизге экология экспертизага келип түштү. Биз аны азыр карап жатабыз. Бул Бишкектеги эң ири таштандылардын бири. Бул алгачкы кайра иштетүүчү завод болуп саналат. Бул сиздерге белгилүү болгондой, буну таштандыны кайра иштетүү менен электр энергиясын өндүрүү технологиясы камтаган ушул завод курулмакчы. Мындан сырткары биз былтыры 4 тараптуу келишим түзүп, Россия-Кыргыз фонду, Евразия өнүктүрүү банкы жана биздин министрлик жана Таза Альянс деген чоң компания бар. Ошолор менен түзүп, 3 шаардагы таштандыларды кайра иштетүүчү завод курууга, таштандыларды сорттоо заводун куруу келишимине кол койгонбуз. Бул Чолпон Ата, Балыкчы, Кант шаарларында. Ошол жерлерге бүгүнкү биринчи кадамдар башталып, ошол сорттоо, таштандыларды сорттоо долбоору азыр иштелип жатат. Бул ушул 3 шаарда долбоор ишке киргенден кийин ошонун айланасындагы дагы майда таштанды полигондорун дагы камтып кетет.
Ош шаарында билесиздер, аякта дагы азыр келишим түзүүнүн үстүндө. Ал жерде дагы чоң ушул кайра иштетүү заводу бүгүн долбоорлонуп жатат. Ушундай бир чоң долбоорлор ишке түшүп калса, мен ойлойм, ушунун тажрыйбасы менен биз региондордогу ушул майда полигондорду дагы башкарууну бир жөнгө салып кетүү бир максатка ылайык деп ушунун үстүндө иштеп жатабыз. Таштандылар мындайча айтканда акча алып келген ресурска айланышы менен коомчулук өз ара баягы көрүнгөн жерге таштанды ыргыта бергенде токтотуп калышы мүмкүнбү? Же негизи коомчулукту кантип тарбиялаш керек ар жерге таштанды ыргытпаганды? Сиз белгилегендей таштандыны бир пайдалуу колдонуу бул сөзсүз сиз айткан ар бир жаранга таасир этиш керек да. Ар бир жаран да ошону көрө алыш керек. Аларда таштандыны мисалы үйүндө сорттогондон бир кандайдыр пайда көрүү, ушундай иш чаралар болуш керек. Бул перспектива, келечекте ушуга барышыбыз керек. Бүгүнкү күндө анчалык бүгүн сезилбейт. Себеби биздин ошол таштандылар жыйналып барган полигондорду кайра иштетүү тармагы эми иштей баштады. Анын себептери бул биздеги таштанды полигондору булар өтө ири болуп саналбайт да. Бизде майда болуп ар жерде жайгашкан. Ошондуктан бүгүнкү күндө аларды кайра иштетүүнүн экономикалык эффективдүүлүгү аз болгондугуна байланыштуу инвестиция тартуу кыйын болгон. Бүгүн Бишкек шаары жана Ош шаарлары инвесторлорду тартып, мына бүгүн башташты. Менимче бул иш чара уланып, андан кийинки региондордогу шаарларга барып курула баштаса, ошол аймактагы башка полигондорду дагы ошол заводдорго тартуу процесстери жүрө баштайт деп ойлойм. Ошол майдалар дагы ошол ирилерге кошулуп кайра иштетиле баштаса, демек ар бир жаранга чейин жетиш керек. Бул ошондо максаттуу болот. Жакшы. Негизи ушул экологиялык таза технологияларды өнүктүрүү багытында өлкөгө чет элден инвесторлор тартылабы? Жашыл экономика, жашыл энергетика багыттары бүгүн глобалдык деңгээлде абдан чоң, бүгүн актуалдуу темалардын бири. Бизге дагы билесиздер, былтыры бизге баягы карызды алмашуу боюнча бир 2 процесстер жүрдү. Бул каржы министрлиги жүргүзүп, буну ийгиликтүү ишке ашырды. Демек, мындан кийин дагы ушул иштерди улантышыбыз керек. Бул мен жогоруда айтып кеткендей, бул биздин эл аралык аянттардагы биздин ошол өнөктөштөргө жана дүйнөлүк коомчулукка биздин ушул көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, ошого жеткизүү боюнча кылынган иштерден көз каранды. Сиздер байкап турсаңыздар керек, бүгүнкү күндө биз эл аралык аянтта бул багытта көп ийгиликтүү иштерди өткөзүп жатабыз, жана пландарыбыз бар. Биздин эл аралык өнөктөштөр менен бизде бүгүн абдан тыгыз иштөө бүгүн аныкталат. Бизде ушул эл аралык институттардын дээрлик көпчүлүгү бизде бүгүнкү күндө иштеп жатышат. Алар менен ишибиз абдан тыгыз жүрөт. Алардын Бириккен Улуттар уюмунун астындагы бир нече агентстволор жана системалык ошол институттар бизде иштейт. Андан сырткары дагы көптөгөн башка ушул жашыл багыттагы дүйнөлүк фонддордун жана каржы институттардын бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик филиалдары, ушул жердеги бөлүктөрү иштеп жатат. Алар менен иштер активдүү жүрөт. Каржы тартуу, бул эл аралык каржылы тартуу бул. Өзүңүздөр билесиздер, бул оңой иш эмес. Абдан көп комплекстүү иштер талап кылат. Бизде бүгүнкү мамлекеттик органдарда жана тийиштүү биздин жергиликтүү ушул багыттагы институттарда тажрыйбасы жылдан жылга ашып келет. Мисалы үчүн Париж келишиминин алкагында түзүлгөн жашыл климаттык эң ири
фонд түзүлгөн. Билесиздер, булар Сеулда жайгашкан, алардын бүгүнкү күндөгү капиталы дагы эң жогору. Биздин алар ар мамлекеттен 2ден гана жергиликтүү институттарды аккредитациядан өткөзөт. Биз Орто Азиядагылардын ичинен биринчилерден болуп, биздин институт аккредитациядан өттү. 24-жылы бул АРИС биздин программа. АРИС программасы ошол Жашыл климаттык фонддон аккредитациядан өттү. Азыр биздин элдик банк документтерин тапшырган. Быйыл күзгө ошол фонддун чечимин күтүп жатабыз. Демек бизде 2 аккредитацияланган институтубуз бар. Бул эң ири фонддун алдындагы. Мен бул бир эле багыттагы иш-чараны айтып жатам. Мына сырткары бизде глобалдык экологиялык фонд, жана адаптациялык фонд, жана башка ошого окшогон чоң ири фонддор бар. Алар менен бүгүнкү күндө долбоорлорубуз, иштеп жаткан долбоорлорубуз бар. Жана дагы бүгүн ошолордун кароосунда турган бир топ долбоорлор бар. Бул иш биз абдан бүгүнкү күндө маанилүү экенин түшүнөбүз. Ушул иштерди актуалдаштыруу бул биздин эң бир чоң милдеттердин бири. Чоң рахмат. Мидир Санач, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Көптөгөн маалыматтарга ээ болдук. Биздин студиябызга, брифингке келип туруңуз. Ардактуу бүгүнкү биздин брифингдин катышуучулары, ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизде жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мидир Машиев болду. Аткарылып жаткан иштер жана алдыдагы пландар боюнча бизге кенен маалымат берди. Бүгүнкү брифингибиз ушуну менен жыйынтыкталат. Саламаттаңыздар.